Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz sizler menен kızlarыбыз үчүн ушундай болгон повязка токуйбуз. Анда эмесе баштадык. Бизге биринчи эле чийип керек болот. Андан кийин 2 спица жана бизге өлчөгөнү сантиметр. Эң биринчи биз илмек илип алабыз. Ал үчүн биз 20 ilmekti ilip alabız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Эми bir iğnebizdi çıkarıp alabız. İlmek qanday alınарын үйрөнгүңүз келсе, анда менин биринчи видеомду көрүүңүздү сунуштайм. Эми биз эң биринчи илмегибизди ушул көрүнүштө илип өткөрүп алабыз дагы. Калган илмектерибизди да оң кылып токуйбуз. Катардын аягына чейин бардык илмектерибизди оң илмектер менен токуп чыгабыз. Эми эң акыркы 20 жипти мен ушундай кылып токуп алдым. Сиздер да ушундай кылып токусаңыздар, анда повязкабыздын 2 чети сон болуп чыгат. Кийинки биринчи илмекти да илип алып, калган бардык илмектерди оң илмектер менен токуйбуз. Ошондо биздин токуган повязкабыз резинка сыяктуу болуп чөйүлүп жакшы чыгат. Бул катарды да оң илмектер менен токуйбуз. Экинчи катарды да токуп алдык. Эми биз үчүнчү катарды да кудум ошондой кылып биринчи илмекти илип алып, андан кийинки илмектерди оң илмектер менен токуп алабыз. Айтып өтө кетейин, мен башынан аянасы 52 сантиметр болгон размерге токудум. Сиздер да каалаган размериңиздерди ченеп токуп алсаңыздар болот. Бул катарды да токуп аяктап калдык. Ушундай кылып биз ар бир катарды бирдей кылып жалаң оң катарлар менен токуйбуз. Мен бир нече катар токуп алдым. Четтери ушундай түйүнчөккө окшоп сонун чыгат. Эгер мен көрсөткөндөй кылып токусаңыздар. Эми биз каалаган узундукка чейин өз алдыңыздарча токусаңыздар болот. Бул аябай оңой. Ар бир катарда жалаң гана оң илмектерден гана токуйбуз. Эч кандай татаал жери жок. Жалаң гана оң илмектер менен токуп алабыз. Эң акыркы илмекти ушундай кылып оң кылып токуйбуз. Мен өзүмө керектүү узундукта токуп алдым. Ал узундугу 47, ал эми чоюлганда 56 сантиметрге чейин чөйүлүп жатат. Анткени бул аябай чоюлчак болот. Ал эми эни болсо 10 сантиметр болду. Сиздер да каалаган узундукту башыңыздарга ченеп, же болбосо сантиметр менен өлчөп токуп алсаңыздар болот.
Эми биз токуну аяктап бул повязкабызды бекитип коюбуз керек болот. Эң биринчи жипти илип алабыз. Кийинки илмекти оң илмек менен токойбуз дагы. Эң биринчи илмекти анын үстүнөн өткөрүп, ийнебизден чыгарып алабыз. Кийинки илмекти да оң кылып токойбуз дагы. Кийинкисин андан биринчи илмекти анын үстүнөн өткөрүп алабыз. Эгер биз мынтип бекитип койбосок, анда биздин повязкабыз сөгүлүп кетет. Ошондуктан эң аягында дайым ушундай кылып аяктайбыз. Сиздерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Аягына жетип калдым. Жана да эң акыркы илмекти да илип алып, андан биринчи илмекти анын үстүнөн өткөрөбүз. Эми биз узунураак кылып кыркып алабыз, анткени азыр биз тигебиз повязкабызды. Мынакей аягына чыктык. Эми биз бир гана аны бириктирип тигип коюбуз керек. Ушундай кылып тигип алуубуз керек болот. Дагы бир ирет көргөзүп берейин. Кармап туруп ушундай кылып тигип чыгабыз азыр. Мен ийнеме жипти өткөрүп алдым. Ушундай кылып теңдеп бириктирип алабыз. Копол болуп калбастыгы үчүн биз тыкандык менен тигүүбүз керек болот. Эң биринчи чынчылардан гана өткөрүп тигип алсаңыздар, ошондо копол болбойт. Эгерде менин каналымда биринчи болуп жатсаңыз, анда менин каналыма катталып кетүүңүздү суранам жана видеолорума лайк басып, комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Жана кийинки видеолордо эмнени үйрөнгүңүз келет, ошол жөнүндө жазып калтырсаңыз, мен сөзсүз видео чыгарам. Аяктап алдык. Эми аны бир-эки ирет ушундай кылып жипти кыркып алабыз дагы. Калган чыгып калган жиптерди крючоктун жардамы жашырып койсоңуздар болот. Мынакей достор, бүгүнкү видеобуз да соңуна чыкты. Эгер бүгүнкү видеом сизге пайдалуу болгон болсо, анда мен аябай кубанычтамын. Кийинки видео сабактарда жолукканча жакшы туруңуздар.